Анда урматтуу депутаттар, сессияны баштоого кворум бар. Ош шаардык кеңештин кезектеги сессиясында негизинен 14 маселе каралды. Алардын ичинен Ош шаарынын социалдык экономикалык абалы жана 6 айлык бюджеттин аткарылышы боюнча отчет берилди. Өздөрүнүн 23 соттук жери бар экен. Бактыбек Жеңишбекович, сиз ушул жөнүндө кабарыңыз барбы? Депутаттар көздөгөн маселелердин көпчүлүгү социалдык көйгөйлөр болду. Бул боюнча жергиликтүү бийлик өкүлдөрүнүн сын пикирлер жана суроолор, сунуштарда айтылды. Мектеп маселеси, бала бакча маселеси, ушул маселелер биздеги эң көйгөйлүү маселе. Жол тыгыны көйгөй маселе, машиналардын пробкасы көйгөйлүү маселе. Эң негизги маселелер бизде ушул бала бакча. 50% гана бала мамлекеттик муниципалдык бала бакчалар менен камсыз болсо, 50% 60% кезекте турат да. Электрондук кезекте турат. Эми бул жерде ошол кезекте турган деген сөз уже бул жерде коррупциянын белгиси деген нерсе да. Жыйындын жүрүшүндө мындан башка дагы маселелер каралды. Учурда көйгөй болуп жаткан профсоюз уюмунун ишмердүүлүгү жана алардын сатылып кеткен имараттары жөнүндө кеп козголду. Депутат Болот Баятовдун айтымында каралбай калган имараттарды мэриянын балансына өткөрүп калуу керек. Бүгүнкү күндө мамлекетке бүгүнкү күндө алыш керек деген, мамлекет бүгүнкү күндө ошол жерде өз иш чара жүргүзүш керек экендигин көрсөтүп, президент өзүнүн демилгеси менен көрсөтүп коюп атат. Демек бул иш биз Ош шаарындагы Ош пансионатын көрүп атасыздар. Бүгүнкү күндө сатылып тоналып жок болуунун алдында турат. Ошону дагы биз өз мамлекеттин карамагына алыппы же оңдоп түзүүдөн өткөзүшүбүз керек. Эгерде мыйзамсыз сатып берген адамдар боло турган болсо, мына мен как профсоюздун мүчөсү катары дагы айта алам, жоопкерчиликке тартылыш керек. Ал эми күн тартибиндеги кийинки маселелер күз-кыш иштериндеги даярдыктар. Мэрия өкүлдөрү билдиргендей, учурда даярдык иштери жүрүп жатат. Суук мезгилдерде үйлөрдү, мекеме ишканаларды жана социалдык объектилерди жылытууда маселе жаралбайт. Ош электр жылуулук борбору тарабынан планда бекитилген 23 000 тонна мазут кандала турган болсо, анын бүгүнкү күндө 16 800 тоннадан ашуун даярдык иштери жүргүзүлдү. График боюнча ноябрь-декабрь айларында дагы кошумча алынып келинет. Мындан сырткары 4 миллион метр куб газга дагы келишим түзүлгөн. Экинчиси бул жылуулук камсыздоо муниципалдык ишканасы. Ал ишкана тарабынан дагы көмүр сатып алуу боюнча атайын тендер өткөрүлүп, 15 000 тонна көмүргө. Депутаттар караган соңку маселелердин ичинде ичүүчү сууга жана саркынды сууларга болгон бааларды өзгөртүү жөнүндө сунуш болду. Жергиликтүү бийлик тарифти 10 сом 40 тыйынга көтөрүүнүн башкы себеби аны элге берүүдөгү чыгым менен түшүндүрүштү. Гүлжан Ажиматова, Бектур Калыбек уулу, Ош шаары.